Саламатсың? Саламатсың. Тамақ ардатты болсын. Намос дейіңіздер. Намос дейін болды. Қанша жылдан бері жашап жүрсеңіз бұл жерде? 10 жылдан бeri жашап. 10 жылдан бері. Kimden aldınız öyle жерде? Ақиқаттан айынан алған бір инвалидқа бір жаран екен. Мүмкіншілігім жоқ азыр салғанға дегеннен андан өзара келісімменен алған доверенность негізінде. Доверенность негізінде қызыл кітап менен сатып алдыңыз беле? Жоқ, қызыл кітап бұл жақта ешкімде жоқ болчу анда. Анан кандай алгансыз? Жөн эле биге қызыл китеби жок эле жерди алып аласыз. Ооба, қызыл китеби жок, могу жердин баардыгы эле ошо мен сыяктуу эле доверенность менен алынган. Анан бул сиздин чыгарган кийинки чыгарган мыйзамыңызда 1-апрелде чыгарган жер мунапысы жөнүндө чыгарган мыйзамыңыздын негизинде мен акимиятка кайрылып ошол боюнча ошол сиздин чыгарган мыйзамыңыздын негизинде жаза алып келаткан бул жер. Тигилердикин эмнеге бузбайт, эмнеге сиздикин бузуп салды? Бул жакта эки семьяны бузуп коюп, эки семья. Кошунам талашып, буздуктан кошунам. Мен 2014-жылдан баштап жашап атам, бул болсо 2017-жылы китеп жасатып келип алып, анан кийин ушул жер меники чыккыла дегенден мен муну экөөбүз чечпей сот чечсин. Ким жасап бериптир китепти? Ал жерге жасап бергендер тийиштүүлөрдүн баары кылмыш иши козголуп сотунда каралып атат, бүт элек ал иш. Бүгүн да каралып атат. Ушул азыркы учурда да каралып атат. Ал жерде архитектура госрегистр ошол 2017-жылы ошол китепти жасагандардын баардыгы кылмыш иши козголуп каралып атат. Ошого карабастан бул жер меники деп эле болбой эле доогурун эле жарандык эме менен сотко берген. Ошол менен утуп алды соттон. Утуп алып эле анан кийин анын кызыл китеби бар экен, 17-жылы жасатылган. Бул жер деген 17-жылы мораторий бар болчу. Айдоо багытын 2009-дон баштап мораторий. Кайсы кошунаңыз? Бул кошунаңыз? Бул кошунам азыр. Чакыргылачы, ким бар? Балдар, Эрбол чакырып келелечи. Жол экен. Эч кимиси жокпу? Жол экен. Тилек деген квартальный да ушул эмен эметкен. Ошол башында мен депутат айлык кеңештин ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер жосо түптүрүп салабыз деген да мени ошо квартальныйда келип коркуткан. Коркуткандан мен айткам. Ошо квартальный, депутат. Азыркы учурда азыр могу жерде анын да жери бар. Айылдык кеңештин депутаты. Депутат, айылдык кеңештин депутаты. Көп жылдан бери депутат. Айылдык кеңештин депутаты. Бул жерде мен да кичине түшүндүрүп берип койчу. Ушул жерде мен жашайм, мен дагы мына 10 жылдан ашты. Ушул айланада бир да кишиникинде чында кызыл китеби жок. Эч кимибиз ала элекпиз. Баягы жерди алганбыз, тамды салып жашап атабыз. Мына булар сыяктуу эле. Эми ушулардын арасынан таң калабыз да, ушу канча киши биз китеп ала элек. Биздер билебиз да, мораторий жарыяланган 2009-жылдан бери. Андан сизге 21-жылы мына кол коюп ачып берип атасыз, жалпыга берилсин деп. Булар эле ушул атайын мына бу жердеги ушул өкмөттөгүлөр. Жанагы Тилек деген баланы айтып атпайсыз, квартальный депчи. Ошол именно ошол киришип туруп баарын булуткан ошол балада ошол жазатып мына өкмөттөн, госрегистрден, айыл өкмөттө да иштеген. Ошолордун баарын ошол 17-жылы китеп жазатып алып турат. Бизге бир кишиге китеп берген жок да, мына эл турат, мына баары турат. Ушунун арасынан ушу жерге именно могуга жазатып, эми мындай. Мен мына Атайы ген прокурорду ээрчитип келдим. Таанышыңарбы? Курман Кузулуш. Атайы силерден бир сыйра, бир принцип үстүнөн билебиз, уже билдик кандай болгон, эмне болгон дегендей. Анан кийин мен мораторийди жоюп, кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес. Кызыл линия деген бар, билесиңер, ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга хоть эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связьдин кабелдер өткөн болот. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайлар дараңарда бар. Алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо, бул жер жок беле? Кызыл линияда жок. Кызыл линияда эмес, бардыгында салынуу. Түшүнүктүү, анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт баары мафиялашып кеткен да.
сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет. Алар кырышып айтып, мына ушундай ызы чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы чуу эмес, илгертен бери келе аткан ызы чуу. Ошон үчүн эч кимге карабай туруп жоопко тартасызбы? Ошол сот 17-жылы кайсы жылы сот карап чечип берип коюп атат бир тарабына? 17-жылы. Жок. Кызыл китепке азыр чечип берет. Азыр чечип берген 2020 жазылган документ менен 2022-жылы чечип берет. ноябрда, декабрда ушулар. сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да. Көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга. Же болбосо местный кеңешке мону туралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар. Жок, туура эмес бул деп туруп ошончу керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон. Мунун да жоопкерчилигин карагыла. Анан мындай да болот да, Садырова кечиресизби? Бул жерге мораторий жарыялангандан кийин, этот кызыл китеп берүүгө уруксат берилгенден кийин кадастр, архитектурадан комиссиянын балдары келип буяка номер берип кетип атат. Номерге. То есть мыйзамдуу жолу эми кетип барат да, былтыр сиз келип кеткенден кийин. Мыйзамды кызыл китеп жасатып алып, анан келип 17-жылда кызыл китепти көтөрүп чыгып атпайбы? Анан бул жерде Садырова мындай болот да. Агордо бүгүнкү күндө азапка баттык. Сиз келип кеткенден кийин үнүбүз сизге жетпей, жер саткан көпөстөр элди ушундай кыйнап, азапка салып, кызыл кетип ала албай атабыз. 15 миң түтүндөн 300 эле киши эле кызыл кетип алды. 371 бүт арестке коюп койду. Аким гана. Мен арестке коюп. Былтыртан бери акимсиң, э? Былтырдан. Баягы мен чогулушка келгенде бар белең. Ошондо мен бар элем. А эми эмне кылып атасыңар анан? Эмне кылып атасыңар бул? Эми азыр бүгүнкү күндө биз 20 миңге жакын арыз алганбыз бүгүнкү күндө. Анан ошо 5 миңден ашыгына азыр бүгүнкү күндө бара бир айлык илип келебиз да. Аларды биз мына өздөрү үйүмүйгү номер берип чыктык. Бирок биз 300 эле кишиге алдык деп атпайбы кызыл китеп. Канчага бердиңер? Бул жерден баягы жерчилердин баягы мыйзам положение жазып койгон да, ошол макулдугу менен да биз өзүбүз тараптан архитектурный госрегистр, биз райондукун бүт өзүбүздүн тармагыбызды бүтүп даяр кылып койдук. Бир 10 миңден ашыгына. Азыр ошол жердин ээлеринин макулдугу деген жер биздин колубуз байлап болуп ошо болуп атат. Кайсы жердин ээлеринин макулдугу? Ошол баягы үлүш жерлеринин ээлери. Бүт ошондой берилип кеткен экен да. Биз бүгүнкү күндө кыйналып атканыбыз ошол. Бирок мына элдин алдында мына сиз берген тапшырманы биз башына аягына чейин катуу күнү-түнү аткарып атабыз. Мына эл өз дагы көрүп, биз ошол кол байлап койдук. Баягы мурун басып алганда үлүш жер. Ошол. Кимдин жерлери экен? Канча кишинин жери экен? Канча гектар? Мен билесиз айтып коеюнчу. Ассаламу алейкум. Бул жерге келгенде мен сизге чыгып айттым эле ошондочу. Жана жерчилер аркылуу берилсе булар кайра сатат депчи. Азыр ушундай болуп атат. Мына мен элдин атынан айтып коеюн сизге. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканын бир эле ток кете себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээлисинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан кызулорунду алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде ошол 15 жыл мурун канча киши экен ушул жерде? Мына жерсердин фамилиясынан бери айтып коеюн. Ошол өзү 15 миңдей. Жок, 15 миңдей ал басып алып салып алган кишилер жашоо үчүн. Мен жерлерди айтып атам, жер. Жер 10 гектар жери, 100 гектар жери. 900дан ашыраак гектар, общий биздин район боюнча 1618 гектар. Ошонун 900 гектардын ашыгы 15 миң түтүн ушул Агордун өзүндө турат, өзүндө. Эми мага айтты, ушул 9 миң гектар канча кишинин жери болгон? 9 гектар. 9 гектар ошол 12 миңден ашыгы үй салынып кеткен, 2 миңден ашыгы 15 миң адам. 15 миң адам. Ошондон фундамент. Канча хозяин болгон ушул жерде? 85 адамдай. 85 адам. Буларды биз мына айтып, булар менен жолуктурдум да. Аларды чакырдык, бетме-бет отурдук. Анан кийин айттык, мына жерлерди мына силер ушуну алыпсыңар, эми сатыпсыңар, эми бергиле. Мына бүгүнкү күндө токтоп турула. Ошол убакта ошол 85 киши сатты беле ошол жерин. Басып алдыңыз, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы, же алган эмес? Алган эми саткан. Баардыгына сатып алган. Бир да киши захват жок. Баары бүт сатып алган. Алар мындай кылып сатып болду. Азыр жашыл китебинин госрегистрге бар. Мен мындан ажырат деген арыз жазып келген. Мен жазбайм деп атат. Болду, түшүнүп. Значит 85 киши мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да. Алар силерден акча алган баары. Ал үлүштүн ээлерин мен тактап айтып коеюн. Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар. Саналуу эле бир 10 аял. Алар купили продажа кылып сатып алган. Сатып алып элге саткандагын азыр ошол сиз айткан жана колхоздун правоприемниктери эмес. 17-пункт жокко чыгаргыла. 27. Ошол пункт жокко чыкса эле эл бүт алат байке. Сразу эле баарын организовать этип жокко чыгаргыла дагы
күнөөлүүлөрдүн бардыгын могу жердеки жанакы бир кишиге 2 неме саткан, жер саткан, 2ден 3дөн саткан бардыгын жоопко тартылат. Качан гана ошолорду жоопко тартат. Ошондо ушундай из чуу токтой. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет. Бул бузулган. Айтпаймыз. Ана мына азыркы кызыл китеп алып айткандар боюнча уруксат берип четверг күнгө чейин биз тактап сизге так маалымат кайдан. Эмне себептен берилбей атат, ким алыш керек? Жок, мына түшүнбөдүм. Бизде такталган ана. Дегел бере албай аткан. 27-пунктты жокко чыгарсаңыз берет. 300. Эми анда биз жокко чыгарып беребиз. Баягысын мен аны билген эмесмин да, ошол элерин эртең жокко чыгарып беремин. Неме делена калган 10-15 миң кишинин баарына берилет. Только кызыл линияга кирип кеткендерге бербейсиң. Алар 1000 адам бар. 1000 адам бар. Эми ошол 1000 адамда ызы чуу чыгарат. Аны туура түшүнгүлөп бере албайбыз. Бир нерсе айтып коеюн силерге. Жана десятка линиянын боюнда үйлөр салынганда, үйдү салып бүткөндөн кийин частный компаниялар, мен сизге айтып коеюн. Сиз айтып атпайсыз, мамлекетке өткөргүлө линияны деп. Мына кварталдар частный компанияларды алып келип, элдин линиясына, ошол элдин үйүнүн жанынан десяткалар тартып салган. Азыр ошол десятканын жанындагы красный линияга кирип калганда, ага эл күнөөлүү эмес да. Ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин частный компаниялар келип десятка линиялар тартып салган. Частный компаниянын кандай? Мына частный компания өткөрөбүз Азыр жанагы десятканы бул высок эмес, десятканын алдында. Биз багы сиз өзүңүз келип кеткенден кийин жолду салуу боюнча жолду кеңейтиш керек болгондо, биз эми ошол калган биягында үйлөр туруп калган. Бирок жол салыш үчүн биз ошол линияларды мына үй тарапка жылдырдык жолго. Ал эми ал жерде азыр биз мына десятка өтүп атат. Ал жерди бияка жылдырайлык десек, жолго чыгып кетет. Бияка жылдырайлык десек, ар бир менчиктин үйүнө кирип кетет. Ошон үчүн жерибиз болгон жерине коюлган бул нерсечи. Муну эл баягы неме чыга элек кезинде эл өзү оң тарабын под бизнес деп сатып бергенде жол местасын кезинде ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн азыр ошол күндө жана 1000 деген киши именно ошол десятканын алдында турат. Эми ал азыр десятканы жок кылалык десек, анда светтен кургала турганбыз. Бияка жылдыралык десек, жолдобуз. Биягына киргизелик десек, үйлөргө кирип кетип атат. Ушул дагы бизди абдан тупикке такып атат, жана 1200 адамдын айласын кетип турганда ушул болуп атат да. Эми десятканы башка жактан алып кетелик, башка жакка коелук десек, кое турган башка жеринде жер жок. Балкин бар, притык мондай. Немеге Минэнергияга бул кайра кылганды биз айттык. Эми буну Минэнергия чечип берет деп Минэнергияга айттык. Алар положениялар барбы? Ушул астына түшүп канча? Эгер бергиле, эгер рұқсат берсеңер, биз аны чечим чыгарып беребиз деп аларга жөнөткөнбүз. Эми алар чечпесе биз чече албайт экенбиз. Минэнергия боюнча биз текшергенбиз, маалыматты мен берейин сизге. Баягында сиз тапшырганда бүт текшерип чыкканбыз, азыр менин эсимде жок да. Ушу красный линиялар боюнча бүт ар бир үйдү карап чыкканбыз. Сиз мага барсаңыз да керек да, чын таанып. Анан окуткан отам да. Мен Курмангул Токторбаевичтин балдарыңыз келип чыгып атат. Север электро эл абонент болуп акча төлөп аткандан ошол десятканы сипка белгилери тартып койсо болот да. Жок, балансыга өткөрбөй атпайбы? Мисалы Север электро келип атат, рахмат. Президенттин тапшырмасы менен бул жак элдин мен айтып берейин. Бул жак 25 миң жол эл тартканбыз да, элдин менчиги да. Анан ушуну Север электро келип, энергия холдинг начальниги да келди. Президенттин тапшырмасы мамлекетке алалы десе, кээ бир кварталдар бербей атышат. Анан мындай туруңуз эми. Анан экинчиден Садыр Нуркожоевич бир айтып коеюн, жолду да мен сизден суранган элем, элдин атынан рахмат, асфальт жолубуз түштү. Анан ушул эки чекесиндеги тротуарны азыркыга чейин бүтүрбөй, азыр көп берсең болот. Топурактарын таштап, кайдагы бир подрядчик фирмаларга мынакей 1 жылдан ашты элге недопчта, жеп тротуар жок. Анан мен баса берип коеюн, десятка боюнча. Могу оң тарабындагы мурдагы ошол жерчилер менен кварталны аралаштырып, жол болуп аткан местен под бизнес деп сатып берген. Азыр көрсөңүздөр болот. Себеби ошол под бизнес жерден десятканы качырып туруп, булар элдин чекесине тартып салган да. Буну катуу көзөмөлгө алсаңыздар болот. Анан сен эң биринчи туранарыбыз элдин азыр ушу көйгөй жетип бүткөн эле көйгөй жана 27-пунктты жокко чыгарып берсеңиздер, эртеден баштап бүт даяр аласыз кызыл китепти. Хорошо, жана под бизнес деп саткан жерди карагылачы, карап туруп, действительно ушул айтып аткандай болсо, кайра наоборот тиягынан эме алсын. Урмат Садыр Могу жер эч кимдин менчиги болбойт. Биз сүрдүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбыз, жок экен деп. Анын да менчигин өткөзүп, тескерисинче жоопко тартасыз аны. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган, подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын соттук ошо жоопкерчилигин карагыла соттун.
Niçin sen görüp turup uşularga bir жагына чечип берип атасың? Бүгүн тең анын үйрөтө керек эле. Кызыл китепти дагы кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Сурана 27-пункт жокко чыгарып бериңиз. Ошол тосулат. Азыр бузулган Biz баягы сунуш бергенбиз да. Ошол баягы положение мыйзамга кайсы сунуш бергенбиз. Ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка жеткен сизге жеткенче ошону карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27-пунктты жокко чыгарып беребиз. Немедленно бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Тех паспорт берип тургула үйүнө, жөн гана кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун. Андан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Кызыл линияларга бербей. Мектеп боюнча Алардын баарына бергиле. мектеп боюнча Билем, мектеп боюнча салабыз мектептин аягына чыгып.